Эр азаматтар элине жардам беришти. Тагыраагы Баткен облусунун Лейлек районунун Катыраң айыл өкмөтүндө туулу өсүп, учурда Бишкек шаарында, Россияда жана чет өлкөдө Ош шаарында эмгектенген атуулдар жана айылдыктар жакшылык иштин жарчысы болушту. Катыраң айыл өкмөтүнө караштуу Катыраң, Өзгөрүш, Баул айылдарынын тургундары ортодо акча чогултуп, айыл эли үчүн эң керектүү делген УЗИ медициналык аппаратын сатып алып беришти. Бул жабдык жалпысынан 870 000 сомго сатып алынган. Каражаттар Катыраң ынтымагы коомдук фонду тарабынан чогултулган. УЗИ аппараты Катыраң айыл өкмөтүнө жеткирилип, ал жердеги үй бүлөлүк дарыгерлер тобуна тапшырылып берилди. Андан сырткары УЗИ аппаратында эң көп колдонулуучу жандоочу техника катары эсептелинген ноутбукту Тескалар компаниясы сатып алып берди. Мындан ары Катыраң ынтымагы коому дал ошол УЗИ аппаратты иштете турган адисти даярдоо үчүн айылдагы жаш медициналык кызматкерлерди окутуунун аракетинде. Ал эми УЗИ аппараты чет өлкөдөн келген абалда кутусунан ачылган жок. Аны ошол чет өлкөлүк компания өкүлдөрү жакынкы күндөрдө келип, орнотуп колдонуу методдорун медицина кызматкерлерине үйрөтүшөт. Мына урматтуу Катыраң айыл өкмөтүнүн тургундары, ушул коронавирус COVID-19да элибиз кыйналбасын деп, аба аксакалдардан ушу жаш балдарыбызга чейин элибиздин ден соолугун тилеп, абаларыбыз, өкмөт, аксакалдар, медиктер баардыгы ушул COVID-19га каршы күрөшкөнбүз. Анан ушул ооруканаларыбызда современный заманбап медициналык жабдыктар жогуна байланыштуу ушул аксакалдарыбыздан тартып жаш балдарыбызга чейин демилге көтөрүп, ушул демилге бүгүн ишке ачты да. Катыраң ынтымагы коомунун атынан ушул Зурдин Нурматов, Кулмахамат Шералиев, Абдубайры Бапов, Аширбай Баповдор баштаган, аксакалдар баштаган, Амитова, Сайдахмат Айшата, Бөрбаев Жапар, бардык аксакалдардын ушул Тескалар Атакул Жалиловдордун спонсорлук масс медиалык жардамдары менен бүгүнкү күндө ушул иш элдин Москвадагы туугандарыбыз айтып кетпесек болбойт, баягы Аутова Жапаровдордун ошол Москвада жүргөн туугандарыбыздын баардыгын демилгелери менен баштаган иш, мына өкмөтүбүз дагы өзгөчө салымдарын кошуп, айылдык кеңештин депутаттары дагы өзгөчө салымдарын кошуп, ушул демилге Кудайдын, Алланын, элдин жардамы менен бүгүн демилге ашып, бүгүнкү күндө биздин элибиз ушул кубанычыбыз койнубузга батпай турган учур. Ушул учурдан пайдаланып баардыгыңыздарга элдин атынан, аксакалдардын атынан, депутаттардын атынан рахмат айтабыз. Кулмат ага, сөз сизде. Кудай Таала бизге сыноодо берди дейт. Эменин коронавирустун шылтоо менен көп нерселерге эме кылдык, аракет кылдык. Жеке салымдарын кошту, Москвадан, күйдөн, айылдан, ошолордун баардыгына ыраазычылык айтып кетем. Ошондон кийин элде идея пайда болду. Ушул больницабызга УЗИ аппараты алабыз деген. Ошонун демилгени бит Москвада Ауыт, Азам, Орозали баштаган балдар, анан күй болду. Бул жактан Бакир, Сапарали баардыгы демилге көтөрдү. Ошол демилгени ишке ашырып, ортодон эме кылдык, мондай марафон кылдык. Марафондон кийин дагы акча жетпегенге аракет кылып, балдар 3000 сомдон беребиз деди. Ушинтип жетимиштей бала ушинтип аракет кылып жүрүп, ушуга жетиштик да. Негизи бул аппаратты техниктер ачсын, биз документтерин тапшырып берек. Анан дагы могу ишке замокты да 2000 сом чыгып кетебиз. Анан дагы мүмкүнчүлүк болсо кеңешип ынтымак, Катыраң ынтымак коому менен ошол дагы мүмкүнчүлүк жардамдарды беребиз. Азырынча алып келгенибиз ушул документти берип берек. Ушул Катыраң ынтымак коомунун төрагасы Кулмамат аке ушул УЗИ аппараттын документине больницанын жетекчилигине тапшырды. Замок алгыла, замокко эмеге акчалай дагы сыйлык тапшырды. Рахмат, жалпы Катыраң элине ыраазычылык билдиребиз. Көп түкүрсө көл болот демекчи. Ар бир инсан жаран бул УЗИнин келишине себепчи болду. Ошол кыйын кырдаалда элди мындан билсек болот, элдин ынтымактуулугун, эл үчүн күйгөн инсандардын көптүгүнөн кабар берет. Ошо жалпы Катыраң элине
алыста жүргөн мигранттарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Бир УЗИнин аркасынан Испанияга барып элибиз кыйналат болчу. Ошол COVID-19 себебинен азыр бир УЗИлүү болдук. Рахмат, жалпы Катыран элине ыраазычылык. Эми биз да айыл өкмөттө негизинен бай элдин башчысын бириктирип, мына бизден салым кылабыз да, ошого салым кошуп бул киши мына миграцияда, айрыкча миграцияда жүргөндөргө айткым келет да. Баягы мусафир болуп жүргөн жерде баягы өзүңдүн элиңди, өзүңдүн жериңди сагынасың да. Ошого жапа тырмак неме кылып, ушул мен Катыран айыл аймагынын тургуну эле деп ушу салымдарды кошконуңуздарга бардыгыңыздарга рахмат. Сахалинде жүрөбү, Москвадабы, Бишкек, Чүй, Талас, кайсы жерлерде. Анан кийин ошолорду коштоп өзүбүздүн эле элибизден 50 сом болобу, 5000 болобу айырмасы жок. Ушул чын дилиден неме кылып ушу элиме кызмат кылам деген атуулдарыбызга рахмат айткым келет. Аксакалдарыбызга Анто, Намтажы. Аттуу мына аймактык больницанын өзгөрүш бөлүмүнүн кызматкерлери мына азыр мен мына Кулмахаматтарды биз окутканбыз. Кулмахаматтардын азыр келип туруп ушул аппаратты тапшырып атканыга мен бу жерде туруп азыр толкунданып атам да. Себеби баягы бегана жерде жүрсөң, чет жерде жүрсөң, туулган жер эмне экендигини, элиң эмне экендигини, тууган урук, эли журт эмне экендигини бегана жерде жүргөнүңдө билет экенсиң да. Мына ушул силерге терең рахмат. Мына жазында жаңы Сапар айылында айтып кетти. Баягы ПЦР тесттерди, дем алдыруучу аппараттарды алып берип, шу жерде элдин ден соолугун силер сактап калдыңар. Силерге терең ыраазычылык билдирем. Дагы бир айтып кете турган нерсе ушул мен Зуридин Нурматовичке терең ыраазычылык билдирем. Өзүн ошо медицина илимдеринин доктору аксакалмын дебестен ошо жерде ошо Кулмаевке окшогон балдарды уюштуруп, өзү башыда болуп, ушул немени уюштуруп, неме кылгандыгы үчүн эми ошо Зуридинге дагы ушу жалпы Катыран айылынын аксакалдарынын атынан, жалпы эле карыялардын атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ишиңер ийгиликтүү боло берсин. Баягы элге кызмат кылсаңар, баягы Разаковдун сөзү бар. Элге кызмат кылган асли жаманды көрбөйт деп. Дайым жамандык көрбөгүлө, дайыма жакшылыктын үстүндө жүргүлө, ишиңерге ийгилик. Мына больницанын кызматкерлерге дагы эми мына балдар шунчалык аракет кылып, ушул аппаратты алып келип бергенден кийин ушулга эми бир жакшы специалистти неме кылып туруп, иштетип, элдин ден соолук камкордугу силердин колуңарда. Анан дагы бир айтып кете турган нерсем, мен азыр мына ушуну тапшырып коеюн дедим. Мына ушул УЗИ аппаратты компьютер менен башкарат экен да. Ошондуктан мына Тескавар каналы мен улум Атакулдан бери жибериптир. Ушул компьютерди тапшырып коюшка уруксат этиңиздер. Мына онда калып коёюн. Onda Safar arasında bir dua vereyler tutanlarımıza. Bismillahirrahmanirrahim. Vardık, maktolar uluk Allah Teala olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e anın sakavalarıga yüz bilesi uşul yerde kol kötörüp turgan bir tuğandarımızga jalp ele uşul uzige bir son bolovu, 3000 bolovu, 10.000 bolovu jardan bergen şu katırandık bir tuğandarımızga Allah Teala'nın rahmet jana salamları olsun. Uşul uzige jardan bergen bizim bir tuğandarımızga Allah Teala'nın iki dünyada rahmet olsun. Uşanda ele şu yeryüzde ıntımak iman bolsun. Uşul uzige salıp koşkon bir tuğandarımız, jalp ele şu katırandık bir tuğandarımız Allah Teala mertege beşlerin uluğu Firdavs beşte birge olun Allah Teala nasip kılgan bolsun. Şu bizdin elin kaloolarını hürmet kılmattaga siz şu bizdin bir tuğandarımızga, baldarımızga, akalarımızga жеткирет деген чоң ишеничтебиz. Elibizge Allah Teala asmandan жерденки өлүчү апаттардан, жугуштуу оорулардан сактасын. Бардыгыңыздардын кандай максат тилеңиздер болсо, ошо тилеңиздерди Allah Teala kabul kılgan bolsun. Uşul medisina kızmatkerler mana yette oturgan bir tuğandarыбыз, ezekitler, doktorlarыбызга dagы Allah Teala kanday maksat tilekler bolso
tileklerini kabul kılgan bolsun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Katıran ayılında şu uçaskalık orukanabızga bizdin migrantta жүрген Бишкекте, Россияда, дагы башка жактарда жүрген туугандарыбыз Алланын жөнөткөн сыноосун өзүңүздөр билесиздер. Пандемия убагында уюштуруп бүгүнкү күндө 1 миллиондон ашык сомго ушул заманбап УЗИ аппаратын алып келиптир. Ушул УЗИ аппаратыга жардам берген жалпы эле биздин Катыраң айылынын тургундары, салым кошкон бардык туугандарыбызга biz Катыраң айыл өкмөтүнүн элинин атынан терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул салым кошкон биздин миграцияда жүргөн бүт туугандарыбызга, Россияда, Бишкекте жана башка жакта жүргөн бүт туугандарыбызга Алла Тааланын рахматы жана саламдары болсун. Бул ынтымак болсо бардык кыйынчылыктар жеңет. Биз ойлойбуз ушул биздин бир туугандарыбыздын жардамы менен ушул ковид оорусу күч алган убакта андан кийин мына бүгүнкү УЗИ аппаратынын келгени ушул biz elin sınosu, elin ıntımağı menен ошол ооруларды жеңип деп эсептейбиз. Бул аппарат эми мына Япониядан келип олтурат. Жалпы баасы $10.000. Ушул эң 50 сомдон 20.000 сомго чейин салым кошкон инсандарыбыз болду. Ушул жергиликтүү бюджеттин эсебинен биз дагы 20.000 сом салым кылдык, а өздүк салымыбыз дагы 5.000-10.000 сомдон болду. Буга чейин элдер бул ооруканада болгон эмес да мындай аппараттар туурабы? Буга чейин элдер кайсы тарапка барып жүргөн эми? Буга чейин мындай заманбап УЗИ аппараты өзүбүздүн аймактык ооруканабызда болгон эмес. Чынын айтканда райондун центрине барган, анан бу Испана шаарына барган, андан жок болуп калса Баткен областынын центрине барган, андан жок болуп калса Бишкек шаарына, анан коңшулаш Тажик республикаларына да барып аткан да. Рахмат сизге. Ондай бизге идея пайда болгону кече жакын эле пайда болду. Оору пайда болгондо коронавирустун убагында биздин балдар келип айылга жардам кылды. 89 жылдык балдар, 88-ер өздөрүнчө келип концентраторду алып келип берип кетти. Анан ошондон кийин Москвадан да акча табылды, Шектен, Чүйдөн, айылдан. Ошону чогулгандан кийин балдардан идея пайда болду. Бардыгыданчы УЗИ аппарат алсак кандай болот, ошондон кийин чогулган акчага деп. Негизи биринчи ишиңиздер ошо коронавируска байланыштуу концентратор аппаратурасын алыштан баштагансыздар, Ошондон баштадык да. Жакшы. Мен да ошо учурдан пайдаланып айтып кетем, Москвадагы туугандарга, Чүйдө жашаган, айылдагы могул өзүбүздөгү, анан Бишкектеги бүт эле салым кошкондорго өзүмдүн үй бүлөм атынан, ошондой эле Катыраң ынтымак коомунун атынан ыраазычылык билдирип кетем.